сіздерге баарыңыздарға белгилүү болгондой, бүгүн мынакей достук күнү жалаң айымдардан турган, апалардан, эчекелерден турган жашаган топ сиздер үчүн сонун бир концерттик программасын, эми отчеттук деп айтсак болот, ошол программасын сиздерге тартуулап жатат. Мен ушул достук күнү тобундагы айымдарга жалпы эле аял затына бир таң кала турган жайым бар. Анткени эркектер кыла албаган жумушту, эркектер аткара албаган көп ийгиликтерге, көп жеңиштерге ушул аял заты жетишет экен. Мен ошол тууралуу бир нерсени айтып кетейин азыр. Күндөрдүн бир күнүндө ошол бир эркек Кудайдан суранат экен. Мен күнбү, түнбү, түндү зарып ушул бала бакырамды багам, үй бүлөмдү багам деп кызмат кылып чуркап жүрөм. Аялым болсо үйгө келсем жаңы халат кийет, кетээрде оозун боеп, бетин жакшынакай кылып конокко кетет. Башка күндөрү жыргайт, үйгө келсем тамак деле жасап коет, болду мунун башка кыла турган иши жок экен деп нааразы болуп таарыныч менен Кудайга кайрылса, Кудай айтат экен, ушул нерсени мага бир алмаштырып берчи, мен да бир аял болуп көрөйүн десе, чын эле өзүңө ишенип атасыңбы десе, ооба макулмун дейт экен. Анда Кудай болуптур, сен өзүң айтканың боюнча бир жумага сени аял кылып көрөм дейт экен. Ошентип эркек ошол күндөн баштап аялдын кызматын аткарып аял болот экен. Эртең мененден баштап кир жуат экен, чай коет экен, тамак жасайт экен, балдарын садикке апарат экен, мектепке алып барат экен, балдары мектептен эки алып келсе ыйлайт экен, мектепте жаңылык болсо да айтып келет экен, иши кылып эч нерсеге жетишпейт экен. Анан тамашалап айтат экен, анысы аскер кезип түндөсү дагы күйөөм мага тынчтык бербейт деп. Анан ошондо жаңылып Кудайга кайра жалынып келет экен. Кагылып кетейин Кудай, аялдын кылган түйшүгү, аял кишинин жасаган ишинен артык нерсе жок экен. Өтө оор экен. Мени кайрадан эле эркек кылып жаратып койчу деп суранса, Кудай алда капырайя, катүгүнайя, мен сени кантип эркек кылам, сен кош бойлуу болуп калдың деген экен. Ошондо аял затынын ушунчалык оорду чоң экендигин мына ошол эркек киши ар бир адам башына келмейин түшүнбөйт экен. Аңсыгарындай достук күнү тобундагы айымдарга, апаларга, бир нече неберелердин таенеси, чоң апалары болуп туруп, андан сырткары жан дүйнөсүн байытып, мына ушундай чыгармачылыкты эч убакта калтырбай, кубаса талантын алып чыгып атканда мен ушунчалык тан берип кубанып отурам. Дайыма достук күнү бар болсун дейин дагы. Достук күнү тобу үчүн бир жаркыратып кол жаап берейинчи. Алдыңыздарда достук күнү тобу кайрадан Папури ар улуттун ырларына түзүлгөн ырлар менен сиздердин алдыңыздарда. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотела вдруг сказать: сядем над рекой, зорьки летние встречать. Раскудрявый, кров зеленый лес резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной, раскудрявый, зеленый лес
Ардактуу ағайын туғандар, ар бир достук күнүндөгү ырдап жаткан айымдардын, апалардын, эжекелердин көрөрмандары, күйөрмандары, сиздер албетте сүйлөйбүз, ырдайбыз, кубаттайбыз, колдойбуз деп да келдиңиздер. Бирок бүгүн концерттик программа көпчүлүктүү достук күнүнүн өздөрүнүн чыгармалары болсун деп тилек кылып атабыз. Эми арасында куттуктап келген айрым бир гана топторду кошолу. Мен азыр кыдырабыз, мына буюрса 2 номерден кийин ошондо бир тилек айтайлы ар бир сөздөн. Жакшы тилек айткандар, достук күнүн мактагандар, достук күнүн бир таңазалап, өзгөчө сөз айткандарга жакшы белектерибиз бар, приздерибиз бар. Ошолорго да буюрса активдүү катышыңыздар. Азыр анда сөз берүү кезеген биз мынакей ушул эле достук күнү сыяктуу эле аттын кашкасындай таанымал болуп калган Тумар деген жакшакай топ бар. Тумар тобунун жетекчиси Тамара эжекебиз, жөн гана Тамара эжекебиз. Анда эмесе куттуктоо сөзгө жара жакшакай ыры айылымдын желбирей берсин байрагы деген ыры менен Тумар тобун алдыңыздарга чакырабыз. Келип коюңуздар. Биринчи куттуктоо сөздү кайры. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мына бүгүнкү ушундай бизге биринчи жөрөлгө болуп, ушундай юбилейге катышып, биздин кесиптешибиз достук күнүнгө аябай терең ыраазычылык билдирип, жана ушул жакта биз ойлонуп атабыз да, себеби биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, бизди эч ким деле эске албайт экен. Баягы атактуу болуп, сахнага чыкпасак дагы, элдин арасынан чыгып, ушул үйлөрүнөн ушундай убакыт бөлүп балдарын, неберелерин дагы жетишип, ишке да жетишип, мына ушундай чыгармачылыктарды да алып кетип аткан ушул Шайыр апалар деп коебуз. Бирок биз мынакей Тумар тобу куттуктап келген биздики Тумар тобу ушул достук күнүнөн биз көп үлгү алдык. Мына бизге 5 жыл болду. Аламүтүн районуна караштуу Аламүтүн айыл өкмөтүнө алындан чыкканбыз. Анан ушу достук күнүгө бүгүн
Биз өзүбүздүн куттуктообузду жана ушундай сүйүнүп ушуларды колдоп, кубаттап ушу ырыбыз менен келгенбиз. Ырыбыздын айылымдын желбиреси байрагы аттары обонун чыгарган мынакей бул камераны тиктеп отурган Тагай болот, Алмамбетов агайдыкы. Бул биздин музыкант агайыбыз. Көп өнөрдү, көп кырдуу агайыбыз. Анан биз көпбүз, 30дайбыз топто. Бүгүн биз бул жака чакан эле келдик. Анда биздин ыртестебизди кабыл алып коюңуздар. Kırdır şarkı Ramzi. Тумартова. Ушинтип эл көтөрүп өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрө беребиз. Бирок Кудай буйрса ушу баягы ырдын маанисине берсеңер, ошол шаардын ичинде, Аламүдүн айылы шаар ичинде. Ошол жактан дагы мына кыргыздардын башы көтөрүлүп, ак элечек кийип, мынакей желбиресин айылынын байрагы деп байрак көтөрүп жүрөбүз. Рахмат Тумартовна.
Бали барбыз, ардактуу Тумар тобу жогоруда сиздер айтып кеттиңиздер. Биз ушулардан үлгү алганбыз деп, ушул достук күнүндө өбөл кылайын. Сиздер да концерт берип калыңыздар. Ушуларга көбүрөөк сүйкөнүңүздөр. Ошол жумуштуу болсун. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга дагы да куттуктап келген Талас Чергесинин Арал деген айылы бар. Мына ошол Аралдын 6 кызы деген атайын топ бар. Ошол 6 кыз эми кандайдыр бир себептер менен 3 кызы гана келди. Рыспай Абдыкадыров атындагы, Жумамүдүн Шералиев атындагы төш белгилердин ээси, көптөгөн Кыргызстан ичиндеги өтүп жаткан конкурстардын лауреаты, жакшынакай үндүү 6 лежегелерибиз сиздердин алдыңыздарда. Аралдын 6 кызы тобу, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн достук күнү тобунун туулган күнү экен. 7 жашка чыгып атыптыр. Өмүрлөрү узун болсун. Кудайдын берген жашын жашасын. Аман болушsun. Ден соолук каалайм. Таланттарды ташкындай берсин. Оорубагыла, каарыбагыла достук күнү тобу жап-жаш боюнча ырдап жүрө бергиле. Талантыңарга таазим. Ошон үчүн биз эми Аралдан чыккандан кийин Аралды ырдасак болбойт. Биздин девизибиз Аралым дегенибизди ырдайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Келиңиздер. Bir tuğandarımız. Tokton Aliyalar. Tügü yığılalı. Süylöşörler. Kada gittik. Bağlı süylöşörler. Gel işte. Soğuk.
Рахмат. Бали. Бар болуңуздар. Бул аралдан чыккан, аралдын алдыңызды тоонун мына жетекчи Бурма Токтоналиевалар булар. Бар болуңуздар. Азыр сиздердин алдыңыздарга куттуктап келген дагы биздин жылдыздарды чакырайлы. Кайрат Кыргыз продюсер иши борборунун жетекчиси, продакшн борборунун жетекчиси, эл аралык долбоорлордун жетекчиси, белгилүү фольклор жана эстрада ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери Кайрат Кыргыз жана КТРКнын Ала Тоо каналынын башкы редактору, алып баруучусу, маданияттын мыкты кызматкери менин курсташым Керез Чукеева. Коча кота көзөңүздөр, келиңиздер. Kerez Чукеева. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, ардактуу бүгүнкү кечтен бардык меймандары. Бүгүн сиздер менен жолугушуп отурганыбызга өтө керемет, өтө күчтүү, өтө кубануу менен анткени ушунчалык менсиндиктанган мыкты топтордун бири мынакей достук үнү тобу. Атайы Кыргыздын маданиятына жакшы салымын кошуп келе жаткан бир топ мыкты топтордун бири десем дагы жаңылышпаймын.
Demek бүгін атай сіздерге өзінің накей бардыңыздардың башыңыздарды біріктіріп, өзінің шығармашылығын көрсетіп атышат, чай концерт беріп, дәм аушына бері сіздердің алдыдағы игіліктерді қабыл менен жақшынақай өзлерінің баяғы концерттің тартулап атат, сіздер батасын беріп атасыздар дегендей, ушундай жақсы күндерді сіздерге қызмат қылып жүре берсін, дайыма жақсы ырлардан ырдап, өзлерінің көңілін көтеріп дегендей, өзлерінің жақшынақай бір шығармашылығын өркіндетіп, өстіріп, мұндан арыда жақсы бір жақсы игіліктерге жетіп дегендей, сыйлықтарға ие болып дегендей, сіздердің алқышыңыздарға ие болып дегендей, сіздер жақсы сөйлеп қойсаңыздар, әлбетте бүгінгі кештен күн өкірлері hareket kılıp, güçlenip, dağı işte. O şekilde gelingizler için bir kol çapağınızlar için dostluk önüne. Usul öyle mi? Karan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay berekelde. İyilikleri kalayız mı dostluk önüne? Bana da iyiliklerdi kalıp koyulan. Sizler için ırdak veririz. Kol çarpımızlar, gettik anda. Жақсы күнді, дойдығына жалғысып жүре береді.
Мынакей дагы бир жакшы саамалык менен ушундай жакшынакай концерт уюштуруп аткан достук күнүнө дагы мен дагы жакшы бир каалоо тилектерди айтып коеюн дедим. Андан сырткары ушундай жакшынакайларды тартуулап дедик. Менин ушул достук күнү тобундагы эң мыкты, ажарлуу, өзгөчөлөнгөн эжекелерибиздин бири мынакей Гүлсара Сейдалиева деген эжекебиз бар. Барыңыздар билсеңиздер керек, Гүлсара эжеке келип болмuşu. Мынакей ушул топтун мынакей активдүү жаштардын бири, шайрапыларга кошулуп алган. Мынакей сулуу десе сулуу, бирок мага жетпейт баары. Сулуулугума. Молодец. Жакында эле мынакей катары менен ар түрдүү эл аралык фестивалдарга жолдомолорду утуп алган эжекелерибиздин бири. Бул боюнча биз мактанып айтып кетишибиз керек. Анткени дегенде өзүңүздөр көргөндөй элдик таланттардан түзүлгөн мыкты долбоорлордун баардыгы менен иштешип келе жатам. Бир топ шайыр апалар менен иштешип келе жатам. Ошолордун арасынан мынакей Индияга 10 ышкыбоз эжекебиз утуп алган. Мына ошолордун арасында биздин Гүлсара эжекебиз дагы бар. Кол чаап коюңуздар. Андан кийин көбөк бою эле мынакей Таиландда болгон эл аралык фестивалга дагы ушул өзүнүн чыгармачылыгын, өзүнүн улуттук кийими менен, өзгөчөлөнгөн үнү менен, өзгөчөлөнгөн аракетчилдиги менен айырмаланган ушундай эжекелерибиздин бири экен. Таиландга дагы өзүнүн чыгармачылыгы менен өзгөчөлүк көрүнүп, фестивалда дагы жолдомону утуп алган. Кол жаап коюңуздар буга дагы. Андан сырткары мынакей Турцияда болуп өтүргөн эл аралык конкурс фестивалга дагы ушул Гүлсара эжекебиз утуп алды. Сиз жөнүндө сүйлөп атсак ичирип кетишти окшойт элдилердин. Демек, жакшы ийгиликтерди каалайлы. Кол чаап. Мали, ырыбыз кетсин, ийгилик болсун сизге. Сиз эле барсыз. Молодцы, чоң рахмат. Эми ардактуу тургандар, бүгүн эми биз концерттик программа, биз башында айтканбыз сиздерге, жакшы тилегиңерди кыска нуска билдириңиздер, бир болсо бир атканыңыздар, бул жакта ишелер дагы ысылдап атат. Таарынган адамдар таласка кете берсин, эмне кылабыз эми? Азыр сиздердин алдыңарда кайрадан жанагы алтындай болгон биздин квартет тобу Айша Турганбаева, Кыял Алымбаева, Гүлжан Алсейитова жана Токон Какеева эжекелерибиз. Алтындай болгон сулуу эжекебиз азыр сөзү Үмүт Абдырамановага таандык Роза Имамалиева эжекебиздин Назик деген бир аткарып берет. Кабыл алып коюңуздар.
Kolçağlar, rahmat, bardağınızlar. Kayradan programımızı ulandığımız, hazır sizlerden kayradan son nomerlerge bereli. Aldığınızlarda Muhan Ündü, Jakındene bizde malakey, NTS telekanalının Selkinçek dolborundagı super finalga çeyin çıkıp, жеңүүчү аталган, эртең Кудай буйруса чоң гала концертке даярданып турган Шарапат Курманалиева деген эжекебизди бир кол чаап тосуңуздар. Арзу Битияровдун Түшүмө кирдиң түндө сен деген ыры менен келиңиз. Babamız Şarapat Kurbanaliyev eşekimiz oldu. Arzu Bitiyarov'dan Düşüme Girdik Tündö Sen деген ыры менен алдыңыздарга чыкты. Азырдагы кайрадан жеке номерге чакырабыз. Алдыңыздарда мына ушул топко жаңы өзүнүн бир аккомпаниатор болуп, аккордеонун чоюн коштуп, ушул эжекелерге дем берип келе жаткан биздин Себетей мырзаны алдыңыздарга чакыралы. Рыспай Абдыкадыровдун Жүрөктү кеттиң жаралап деген ыры менен.
suyup kalganda Kazınday meni ezbeci Yazıksız suyup kalganda Kazınday meni ezbeci Aytalbay kanım yandan Üç bugün köngül çolup onu Özüne mendey unansa Üç bugün köngül çolup onu Özüne mendey unansa Rahmat. Simet evimiz hazır. Mına kejaksa kayınlar kullanıp gitti. Emi kayradan ardaqtagан туғандар, bir qol çağ quvvatlaylıçı gelingizler. Dostluk günü toğuna bir qol çağ quvvatlaylıçı. Dostluk günü toğuna bir qol çağ quvvatlaylı. Kayradan sizden aldığınızlarga dostluk ününü toğun çakırabız. Sözü Hakken Almazbekov'daki omonu eldiki yaşlarga gelingizler dostluk günü. Dağında durgan gezildi, aylanıp
yaşlık verirsin, argaçak olsun yetirdim, argasız şekli verirsin, ardından yaşları yüzgündür. Mikrofon belgide bir sponsor çıkacağız. Buna buyursa sponsorlar da çıkıp kalar. Kudayla durayla hazır ağzınızlarga duetirga çakırabız. Ecege ketmey durumuz. Duetirlar menen söz omodu Makin Şamşиевтеги, Zeyne Korgondoева ejekemiz jana Роза Иманалиева. Kanday jakşı. Mına uşun ejekemiz, iki ejekemiz birigi bazır duet, ekirde katarnadır taşat. Birincisi kanday jakşı. Ballar
бардак агай туугандар, түшүнүңүздөр сиздер дагы. Мына биздин концерттик программаны бүтелек. Бирок ырдайм деген адамдар менин ырдаган ырдай берсин, жаза берсин десем, могу жака эле силердин араңардан 20 номер жазылып калыптыр. Бүгүн эми достук күнүнүн ырын угандып келдик. Достук күнүнүн дагы 4-5 номери калды, ошону бүткөрүп коелу. Анан сүйлөөчүлөрдү, ырдоочулардын баардыгын тизмелеп, рети менен беребиз. Азыр антрак жарыялардын алдында, сиздердин алдыңыздарга биздин таланттар дене долбоорунун жетекчиси Кундуз Исмаилова айымды менеджер Нурзат Турдукованы алдыңыздарга чакырабыз. Мына ушул айымдардагы бир кол чаап кубаттап коюңуздар. Бул адамдар дагы жөн адамдар эмес. Жылдыздарды, элдин арасынан чыккан таланттарды дайыма теледен чыгарып, өздөрүнө болгон көмөктөрүн жардамын берип жүрүшөт. Ушул адамдарга жакшы бир тилегин айтып келиңиз. Ошо менен бирге эле биздин мынакей ушул жалпы эле Кыргызстанда ырдап аткан айымдардын, топтордун биз билбеген бар ырчы айымдарды кубаттап коштоп аккомпаниатор болуп жүргөн Кубан Эсеналиев агабызды кошо чакырабыз. Келиңиз агай. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз элим? Өнөрдү кыргыз эли эзелтеден аздектеп келген. Бүгүн кут орногон мына ушул жайда баардыгыңыздар өнөрдү аздектеген инсандар келип отурасыздар. Жана ошондой эле биздин залдын теңи, биз мактанып айтып койсок болот экен, биздин таланттар теле долбоорундагы мыктылар, тандалмалар отурат дейбиз. Биздин таланттар теле долбоору бул мыктылардан түзүлгөн, элден чыккан таланттардын башын бириктирген, жакшылык, биримдиктин башаты болгон долбоор. Биздин таланттар теле долбоорунда кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал маркум Жолдошбек Мамажанов агабыздын жубайы да бар. Бүгүн залда отурат. Агабызга таазим кылабыз. Анан эми бүгүн эң жакшы таамалык экен, достук күнү тобу биздин таланттар теле долбоорундагы алдыдагы мыкты формасы менен, жаш өзгөчөлүгү менен биздин таланттар теле долбоорунда өз орду бар инсандар. Достук күнү тобунун жетекчиси Роза эже келип койсоңуз. Анан 10 жылдан бери мамлекеттик тил, улуттук каада салт, үрп адатты жайылтууда алгылыктуу иш аракеттерди кылып келаткан Данакер бирикмесинин буйругун окуп койсок. Данакер лингва маданий илимий коомдук бирикмеси, мамлекеттик тил, улуттук маданият, каада салт, үрп адатты жайылтууга кошкон салымы үчүн достук күнү тобу ардак грамота менен сыйлансын. Достук күнү тобу ар дайым жакшылыктын башатында бар болуңуздар. Kutmandu geçinizler menен urmattуу Dostuk Günü тобунун çay konsertinin meymanları. Muna bugün şunday jakşınakay gün bolup turat. Dostuk Günü тобунда bu jerde barыбыздын başыбызды biriktirip şunday jakşınakay ödörlөрүн tartıp olup atat. Men bu Dostuk Günü тобу jönүндө mençelik tolup tereң bilbegen өздөрү анан башка менде ошун берек булар билгенчи. Sebebi Dostuk Günü тобу mından 7 yıl murda adegende buna şu Roza jem bolup Maylıbaşıva Darika jem, Korboldoyeva Zeynep jem bolup kiyimçelek tiyip kaçıp paralaşıp жүрдü Arabeka Lilya degen biz Dostuk Günü тобу bir açılganga çeyinle 16. yılı Roza jemler bular bolup çok işleşip belgenbiz. Bir çok dolboordo
ай сайын филармонияга концерт койчу элек чоң долбоордун ичинде. Анан ошол жылдары 7 жыл мурун Роза эже ошо жанагы аты аталган эжелер болуп үчөө болуп ушундай топ уюштуралы деп атабыз деп анан уюштуруп калышты. Уюштурабыз деп атталбек деп туруп мага айтышты. Сен бизге көмөктөш, ушундай эмеп туруп чоң топ түзөлү достук үнү тобу деп. Достук үнү деген атты аябай өздөрү эжем тандап койгон экен. Ошого жараша бул баягы ар улуттун достчулук үчүн деп булардын дагы уга эле ырларыңар бар. Буга чейин уккансыңар, бирок бүгүн уга элексиңер да. Ар улуттун ырын ырдашат. Ар улуттун ырын кайсы улуттун ырын ырдаткан адам ошол улуттун кийимин кийип чыгат. Дунган, өзбек, эмнеле, орус, анан Кытай, негир. Тамаша. Ушундай. Анан ошону негиздеп, ушинтип андан кийин көбөйө баштады, бир-экинчиси кошула баштады. Ошо менен чоң иштешип жүрдүк. Мынакей 7 жылдан бери мен булар менен аябай тыгыз иштешип келдим. Кудай буйруса, сиздердин ишиңиздер илгерилей берсин эжеке. Акыбетиңиз кайтып мынакей бүгүнкү күндө момундай 7 жылдык 7-нин бир кыдыр деп жакшынакай саамалык, жакшынакай чай концерт уюштуруп, буга чейин нечен жерлерде болуп келдиңиздер. Нечен жакшы сыйлыктарды алып, орундарды алып келдиңиздер. Жамаатыңыздарда аябай жакшынакай өнөрлүү, ушундай ырчы айымдар бар. Тилекке каршы араңыздардан ушундай жаркылдап жүргөн эмаларды да айта кетпесек болбойт. Мен да айта кетишим керек. Эң жакшынакай жаркылдаган Үмүт Абдыраманова деген биягынан акын, биягынан ырчы, кайрыгер ушундай өзү турмушунда да ушундай шайыр шатма жүргөн куудуу жакшынакай айым бар эле. Жана ковид деген талаада калган шүпшүп жеп тынды. Каза болуп калды. Иман саламат болсун. Ошондой эле Айнагүл Шаршембекова деген жакшынакай алдагы акын, ушул жерде нечен деген ырлары аныкыда ырдалып турду. Дагы ырдала турган ырлар бар. Жакшынакай ырлардын автору, достук үнүнүн мүчөсү алдагы. Бул дагы ошо ковид шүпшүктө ошол жылы каза болуп калды. Эми имандар саламат болсун. Калганыңыздар аман болуңуздар, кемибеңиздер. Анан ушул мына 2 жылдын жүзү болуп калды. Биздин таланттар деген долбоорунда достук үнүн тобу биякта да чоң салым кошуп, абдан активдүү катышып келатат. Башында турган мынакей Кундуз Исмаилова, Нурзат Турдукулова деген айымдарга, Нурмат Абыкеев деген жигитибиз бар, уюштуруу топторунун ушулар жетектеп, ушулар уюштуруп, баарыбыздын башыбызды бириктирип, жакшынакай долбоор ачып, ушинтип ыр чөйрөсүндө тааныбаган элдердин баарын тааныштырып, ушундай жакшынакай иш алып барып атышат. Сиздердин ишиңизге да ийгилик каалайбыз. Албетте мен да буларга көмөктөшүп, колуман келген салымымды кошуп, жардамымды берип келем тагай. Ошондой эле айта кетчү, айтылбай атат. Кадр ичиндеги эле адамдар айтылып, кадр сыртындагы адамдар айтылбай да калат экен көпчүлүк жерде. Анан кадр сыртында мынакей эң чоң кызматты кылып аткан биздин могу жерде Тагай Алманбетов деген мынакей оператор жигитибиз. Ушу Тагай Алманбетов мырзанын жардам менен небир сонун съемкалар тартылып, телевидениеге алып чыгып, монтаждап, биздин оюбуздагыдай титрлар жазып, ушундай сонун кылып туруп чыгарып берип атасың Тагай досум. Сага чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз баарыбыздын атыбыздан. Ошол эми жалпыңыздарга да мен сөздү көбөйтпөйүн. Айтмакчы могу жерде мынакей туруп койчу кызым. Жана айтып өткөн Үмүт Абдыраманова деген кызыбыздын, айымыбыздын достук үнү тобунун мүчөсү. Кызы мына Акылай. Ушу Акылай апасынын жогун жоктотпой, мен ушул топто апамдын элесин апасына окшош өзү дагы. Анан ушу элесин мен силердин араңарда алып жүрүшүм керек деп, эми бияка катышпаса дагы, достук үнү тобунда ырдабаса дагы, ырдагандай болуп, аралашып, WhatsApp'тагы группасында чогуу жүрүп, булардын эмне кылып аткандарын баарын ушу аралашып билип турат. Анда-санда ойлорунда жазып коет, куттуктап да коет. Смайлик бирдемелерди жөнөтүп коет кызым. Өмүрлүү бол, апамдын жолун жолдоп жакшы адам бол, бирок
Ömür yaşın jolda oyluğa ya. Ömürün uzun olsun kızım. Oşo demi köp söyleyeyim, barımızlarga çıkarmaçılık iyilik kalayım. Bugünkü günümüzdörde Kuday kut kılsın, işkence generde aşk kılsın, şu böyle jakşılıkta toyla öyle jüreberimizler. Bani, rahmat. Oldu. Rahmat, hocalar, kontayla. Bani, rahmat. Kırgız'ın bir jakşı sözü var, tөл sözü. Emi köp söyleyeyim dep, ilk saat söylegönden keyin emi köp söyleyeyim, azda biraz söyleyeyim dep, ulan öğret. Rahmat, söz degen jakşı. Eger uактыбыз кенен болгон учурда мындан дагы кенен сүйлөйдүк, таарынычтар эч болбосун. Эми мына антрака чыгарайын деп атсам, биз көптөн күткөн тоюбуздун башында гана ачып бере турган ардактуу кыргыз элинин, кыргыз журтунун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, Орто Азияда дагы, башка жерлерде дагы обондуу ырлары жаңырып келе жаткан, кыргыз улутундагы айымдардан биринчилерден болуп чыккан обончу биздин Алтындай эжекебиз, эл артисти, эл ырчысы биздин Каныкей Эралиев эжекебизди бир кол чаап куаттап койсоңуздар. Мына достук күнү куттуктап келди. Hazır olmağın sen Azağımdı tartıp delikmin men Ayray salgan zulağım bu zamanda Baldarım var gerektirin men Baldarım var Sazra